Башкоргон чарасын үй камагына которуп алалы деген аракеттерибиз негедир ишке ашпай атат. Өткөндө сотто Адилет Балтабаев бир жыл мурда аттан жыгылып, белин кокустатып алганда мындай чоң эмеси бар, өзүнүн ден соолугуна мүчүнчүлүгү бар. Отурса тура албай, турса отура албай кыйналып жүргөн кез ошого карабастан баягы күнү соттун чечими менен мындай бир бошотуп коюунун ордуна кайра буга дагы тиешелүү немелер справкалар толук эмес экен, так эмес экендиги шылтоо менен атка эметип койду да. Эми бүгүн да ходатайство киргизип атабыз. Эми биздин мамлекетте чындык бар болсо, соттор бир адам укугун коргосо, кандайдыр бир адилеттүүлүктүн илеби, адилеттүүлүктүн кандайдыр бир мээлүү тарткан илеби да сакталган болсо, анда бүгүн Адилет Балтабаевди үй камагына чыгарып алабыз деп ойлойбуз. Эми соттун жүрүшүндө тергөө амалдары аркы эркилер боюнча кыска маалымат бере турган болсок, өткөндө биздин адвокаттар да сотко катышып, абдан аргументтерди, жүйөлөрдү катуу келтирди. Ар бир адвокаттын келтирген суроосуна тергөөчүнүн эч кандай жооп бере албай, мындай кыйналып отургандын өзү тергөөчү ситуациянын заложниги болуп отургандыгын билдирет. Себеп дегенде тергөөчүгө үстүдөн команда берилген, үстүгө Адилет Балтабаев өзү айткандай Камчыбек Ташиевдин командасы болгон. Ошол себептен тергөөчү бүгүн кайсы жерден орусча айтканда с пальца высасывать дегенде кыйналып отурат, эмне маалымат, эмне материалды тиркээрин билбей. Мына туугандар ушундай акыбал. Ошону көрүп туруп прокуратуранын келген сотрудниги, мыйзамдын коргоочусу, мыйзамдын сакчысы момундайынан кармап туруп, бул жерде мыйзам правелдери бар экен, баланы үй камагына чыгарып койсоңор да болот экен дегендин ордуна, жок, мунун камакка мөөнөтүн узартууну мен да колдоп берем деп туруп дальше кашасын чыгарды. Аны менен бирге андан кийинки соттун чечими болсо, өзүңөр көргөндөй, ошо сотте следственный органдардын прокуратуранын заложниги ар дайым. Тем более үст жактан заказ болуп атат. Сот болсо андан ары карай камалып калуусуна чечим чыгарып Бектазар негизичи сот деген көз карандысыз болуш керек да, туурабы? Азыркы учурда ушул сот кандайдыр бир саясий нерселердин аткарып аткандыгы уже мындай далил болуп башталды. Бүгүнкү күндө бир дагы могу жерден граждан активисттерди кийген жок. Апасын дагы келинчегин да араң киргизди. Мне кажется, бул жерде ачыктан эле уже элге куугунтук башталды окшойт деп ойлоп атам. Мындай Атамбаевдин дагы, Жээнбековдун дагы керек болсо Акаевдин учурунда да мындай болгон эмес. Мындай нерсе бар экен да, сот өзү мындай идеясы боюнча, мыйзам боюнча, мындай конституция боюнча эркин болуш керек. Бирок өзүңөр билгендей соттор бизде карманный судья деп коет, бүт заказдарды бар. Ошолор аткарат, кама десе камайт, чыгар десе чыгарат. Мунун өзү жакшылык алып барбайт. Ошол эле Акаев болгон нааразычылык, Бакиевке, Атамбаевге баарына болгон нааразычылыктар сот системасынан, шайлоо системасынан башталган. Ушул эки нерседен жабыркаганда мамлекеттин келечегине бүтүндүгүнө мындай коркунуч жаралат. Эми туугандар, жана Акаев, Бакиевди айтып калбадыңыздарбы? Мен кечетен бери тарыхтын баарында эми барактар колдо эмес, бирок баягы интернет барактарын барактап отурам да. Акаев куугунтук алган саясатчылар, Бакиев куугунтук алган саясатчыларды карасаңар, бирок алар деле куугунтук болгон. Алар мындай чоң деңгээлдеги өздөрүнө теңтайлаш адамдар менен кармашканда. Эми могул эки байкушты карасаңар, мындай көчөдө жүргөн активист балдар менен кармашып атат. Атан төбө мас болсо тайлагы менен дос болот дегендей кеп болуп атат да. Булар өздөрүнүн деңгээлин знашын ушундай эле экен да, көчөдөгү эле деңгээл экен да. Болбосо көчөдө жүргөн активисттерди камаганды кой, андан көрүп чакырып алып сүйлөшпөйбү? Иним, сен деле биздин жарансың. Эмне мүдөөң бар, эмне сунушуң бар? Келчи айталы. Кайсы жерде кандай бизден мындай туура эмес пробел кетип атат, прокол кетип атат. Кел алып келчи, ошо бизде чогуу кылалы десе болот беле? Жок, тескери чыгуулар көргүсүдө жок. Кана жана Адилет Балтабаев боштондук деп дагы кыйкырып туралы улар. Тиякта сот чечип атат. Келиңиздер, Адилетке боштондук. Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Кор менен барыбыз. Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Сөз эркиндигине куугунтук! Токтосун! Сөз эркиндигине куугунтук! Токтосун! Саясий куугунтук! Токтосун! Саясий куугунтук! Токтосун! Саясий куугунтук! Токтосун! Сот адилеттүү чечим кыл! Заказ аткарба! Токтот! Киргизбей койду Бенчегинен башкаларды. Биздин да закрытый кирбей калышкан жок. Закрытый, да, видеосъемка бүт бар закрытый. Туугандар өткөндө да бир жерде жаңы келгендер бар экен, ушундай маалымат берип коелук. Саясий куугунтук көрүп аткандар бүгүндө четинен көп саналып баратат, өзгөчө жаштар көбөйө баштады. Ошондуктан улам бири-бирибизди колдоо, мындай солидарность сактоо иретинде саясий куугунтуктарды, саясий туткундарды коргоо комитети түзгөнбүз.
ошол эле комитетке өзүңөр билгендей Тилекмат Күрөнов, Амангелди Артыков, Мелис Аспеков, Болот Темиров, Болот Назаров, Батмакан, Жолболдиева. ушундай соттун ровдунун жана башкалардын куугунтугун көрүп аткан, кысым көрүп аткан, камалып аткан же камакта түшүп калуу коркунучу турган активисттер баары ушул жерге келсин. Мындан ары карай баарыбыз биримдикте чогуу болсок, биз өзүбүздүн чындыкты бийлик ар дайым көзгө сайып жеткизе алабыз жана мамлекетте жакшы өзгөрүү болооруна бир натыйжалуу аракет кылган болобуз. Ар кимибиз өзүнчө болуп жүрө берсек, ар кимиси бир баш анда эле куу баш кылып биринде тусундук чыяны өтүп калышыптыр булар. Анда эмесе ошол аталып кеткен саясий активисттердин дагы укугун, эркиндигин талап кылып, кор менен жанагындай кыйкырып коелу. Атлет Тилекмат четинен айтып. Adletke! Boşlandık! Adletke! Boşlandık! Trekmakka! Boşlandık! Trekmakka! Boşlandık! Amanlı! Boşlandık! Amanlı! Boşlandık! Bakmayın mı? Boşlandık! Bakmayın mı? Boşlandık! Aktivistler gel! Boşlandık! Aktivistler gel! Boşlandık! Aktivistler gel! Boşlandık! Söz erkekliği mi? Boşlandık! Söz erkekliği! Söz erkekliği! Ornaktun! Куугунтук токтосун. Мындай да урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө кандай болот? Бүгүнкү күндө карапайым жөнөкөй сөз эркиндигин колдоп, карапайым жарандык активисттер, мамлекетте иштебегендер, чындыкты сүйлөгөндөр камалып жатат да. Бүгүнкү күндө Ширшов, Дашков, мамлекетти тоногондор кайра келип кызматка отуруп алышты. Чистый коррупционер. Бүгүнкү күндө ошо элдин укугун коргоп, такай эфирде чагылдырып, күнү түн уктабай жүргөн ушу Адилетке окшогон жарандык азаматтар тынчытыш үчүн четинен камап жатышат. Лөк коррупционер зөөкүрлөр кааласа чегерадан чыгып кетет, каараса кайра кирет. Күнү чыгабы, аларга соттун чечими 1 саатта чечилет. Жарандык активисттерге улам жылдырылып турат. Эмнеге? Себеби элдин жагын басыш керек. Чындык, адилеттүүлүк жерде көмүлүп калыш керек. Мына максат ушундай. Эртең жетим тоонун келечеги кандай болот? Эртең ошол эле аэропорттордун бүгүнкү көчөгү аэропортторду тыштан башкарууга кетип аткан бүгүн эми өзүнчө бир кайра бир мафиялык система түзүлүп жеке ишканаларга айланган турат да. Мунун баары бүгүн айтылып, активисттер айтып турбаса, эртең ким айтат? Оозу жабылып калган таякта ак үйдө отургандар айта болот. Жылуу креслода тургандар. Жок, ушуга окшогон, Адилетке окшогон, Тилекматка окшогон, ошол Батмайымга окшогон, ошол Аманбайкелерге окшогон ушундай активисттер айтып турат. Ошон үчүн сөз эркиндиги Конституцияда жазылган. Бийлик элдики деп. Андыктан ушул бүгүнкү революцияны төңкөрүшкө айлантып алып келген төбөлдөр бүгүн силер революцияны урдагана рас келгенсип, бүгүн активисттердин оозун жаап атасыңар. Ошондуктан сөз эркиндигине басым жасап, сөз эркиндигин камабагыла. Бүгүн бирди камасаңар, эртең 5 чыгат. 5 кармасаңар 10 чыгат. Ошонтип өзүңөргө өзүңөр ачак түйүн. Ошол эле эртеңки боло турган жагдайды өзүңөр жаратасыңар. Ошол урматтуу мекендештер, эч кимге кайдыгер карабагыла. Бүгүн адилет болсо, эртең сиз же биз дагы ошонун ордуна болуп калышы мүмкүн. Андыктан сөз эркиндиги эч ким тыюу салууга укугу жок. Анткени ооз менен кылмыш эч ким кылбайт. Биз адилет барып решетканы аттаган жок. Же 13 аскер топтоп алып ак үйдө алам деген жок. Эч ким болгону өзүнүн оюн, жүрөктөгү нерсесин айтып камалып отурат бүгүнкү. Ошондуктан эч качан тайманбагыла. Чындыкты айта бергиле. Баарыбызды камап тута албайт. Оюңар болсо, жеке оюңар болсо, келип оюңарга айткыла, пикириңерди айткыла. Эрбол, келбейсиң. Бүгүнкү күндө сенин соттук иштериң, териштирүү иштериң да эмне болуп атат? Бүгүнкү мына ошо революциянын
сот чечимин таап берген бул жабырлануучу. Болбосо футболчудо соттун чечимин жокко чыгарылды. Ал өлчө, саламатсыздар. Бүгүнкү могу Адилет Балтабайдын кармалышы мыйзамсыз. Анткени мына азыр эле жаңы эле сотко кирип чыксак, Адилет Али өзү айтып атат. Тергөөчүдөн сурады дейт. Кайсы пост менен мени камадыңар депчи көрсөтүп койгула десе, ошону көрсөтө албай атыптыр. Эми жанакы биздин активисттерге жалпы айтат элем. Бир топ группа түзүп, жана эксперттер, жана лингвистикалык экспертиза чыгып атпайбы жалпычы? Ошо лингвистикалык эксперттерде ким отурат, ошолордун дипломдору, тиешелүү дипломдору татыктуу кандай чыгарылган? Анткени бул биринчи эмес. Була биринчи эмес. Телектматтыкындагы ошондой чыгарылган. Лингвистикалык жакы төңкөрүшкө даярдуу, массовый беспорядкага, башаламандыкка даярдуу деп эле чыгарып атат, бирок соттор акырына чыкпай атат. Отуруп эле лингвистикалык экспертизаны ким кандай чыгарып атат белгисиз. Ошону бир аягына чейин чыгып барып тактап сурап таанышып койсок деген немеден да ойдомун да. Анан чынында айтканда бийликке эл айтып турбаса булардын көзүн май басып кетет. Айтып туруш керек, кемчилигин айтып туруш керек. Кемчилигин булар өздөрү билгиси келбей аткандар. Жанакы коркконго кош көрүнөт болуп атат. Жана айтпады жакында эле Тасиев мырза. Гүлүңөрдү көккө сапырып салабыз депчи, бул эми бул кишинин деңгээли эмес болчу да, бул биринчи вице-премьер, экинчиден УКМКнын башчысы, чоң киши генерал-лейтенант мындай сөздү айтпаш керек болчу. Адилет Балтабайдын камалышына каршымын. Ушуну общественностька, коомчулукка чыгарыш керек болчу. Эмнеге? Дөчүлгүстүн өлүмүн көчө коомчулукка жаткан 12 жол бычак салып канжалап жаткан сүрөтүн чыгарып ийишти, мисалы үчүнчү. Ал негизи чыгарбаш керек болчу. Спец прокуратура иш козгоп туруп, ошо кайсы кызматкер же кайсы ичиндеги абакта отурган адам ошол Дөчүлгүстүн сүрөтүн чыгарган тергешсин, мисалы үчүнчү. А бияктан болсо элге коомчулукка чыгарсын. Могу пост боюнча массалык башаламандыкка алып келип элди чакырыкка чакырган деген жок да, көргөн жокпуз, көрө элекпиз. Көрүшүбүз керек болчу, эл баа берет. Ошо мен айылдан келдим. Ошо туугандар. Адилетке! Боштондук! Адилетке! Боштондук! Адилетке! Боштондук! Боштондук. Бияка равашамайды жерге. Саламатсыңарбы? Менин атым Усманалиева Бурул, мен дагы жарандык активисттермин. Адилеттин жакшы саналаштарынанбыз көптөн бери. Адилет дасыгып келаткан жаш саясатчылар да. Мен оюмча бул чоң саясатчы болуп турган адам. Ошондуктан дароо эле сезип атат да бул кандай адам болорунчу. Азыркы тагылып аткан күнөөсү бул жасалма, фальш, фабрикация. Анткени жанагы башаламандыкка чакыруу деген бул күлкүлүү нерсе да. Анткени эгер ошондой күнөөсү бар болсо азыр сот ачык болот эле. Сот бул комментарий жок да, бул соттун жабык болгону дароо булар караңгы ишти, былык ишти жасап аткан билип турат. Азыр любойубуз эле жакпай калган суроону айтсак эле башаламандыкка чакырды деген түшүн мындай бир ишерский мындай бир үңкүрдө жашаган заман болуп атат да. Любой эле бир киши оюн эркин айтса эле ошондой баш бир ойлонуп чыгып кандай болбогон эле нерсени юридический жактан ойлонуп туруп эле камап коет. Адилет азыр бир айга жакындадыбы өзүнүн эркиндигин берип ушу баарыбыз үчүн ысык жерде ысык убакытта мен ушу күн сайын ойлонгондо уялам да, биз үчүн отурат ошол баарыбыз үчүн. Биз ошондо баарыбыз чындап жапырт колдобой коюп жалгыз калды да бир четичи Адилет. Мен азыр өзүм деле уялам чындыгында. Ошо казино үчүн көп жолу чыгып атканда көптөрдүн колу ошой чыга албай ошентип байкуш өзү жалгыз бала казино үчүн чыгып жүрдү. Канчаларыбыз баарыбыз каршыбыз казиного, азыр деле мен дагы каршымын. Ошол үчүн убактысын эрдигин аябай чыгып жүрүп азыр баарыбыз үчүн отурат. Ошондуктан дайым укугубузду алдырбайлы, анткени укугубузду өзүбүз колдобосок эч ким бизге тарелкага салып алып келбейт экен. Ошон үчүн мен ыраазымын ушундай чогулуп келгениңерге. Келечекте муну болтурбай ушундай чогулбаш үчүн алдын ала каматканга жеткирбеш керек. Ошол чыгып атканда чогуу кошулуш керек болчубуз да. Ошондо көпчүлүк болгондо коркуп камабайт эле. Азыр булар жалгыздап кичине бир башын көтөргөн адамды камап атат. Азыр мына сиз любойуңар бир жатпаган суроону алып чыксаңар, баары туура болсо деле ошого каршы фабрикацияланат. Ошондуктан ынтымакта бирге турайлы, балдарыбызды чыгарып алайлы. Келечекте дагы ушундай чогуу суроолорго жапырып турганда
ушул булар калаанын кыла албайт. Азыр жанагы орто кылым болуп атат да. Мыйзам жок. Rule of law дейт го, англисче. Мыйзамдуулук жок азыр понятие менен болуп атат. Ошо понятие менен болгон жерден сотко келдик, Бишкек райондук, Бишкек шаардык сотко. Бул жерден деле мен оюмча адилеттүүлүк күткөнгө үмүт көрүнбөй атат. Анткени эч кимди киргизген жок. Суранып атып аялын жана башкаларды киргизди. Ошондуктан биз эркиндигибизди, укуктарыбызды эч качан колдон чыгарбай дайым эме кылып жүрөлү. Адилетке Boşlanduk! Adiletke Boşlanduk! söz erkinligine Boşlanduk! Söz erkinligi olsun. Söz erkinligine kuğuntuk. To'xtasin! Rahmat. Bunday jurnalistlarga aqtiraqchi bo'lmasdan raqab xato qo'yibdi. Nima qoldi bo'lsa chiqdi. Aqtiraq. Ishni aqtiraq. Ramşan aka kelib, silab qo'y. Ke bir qiqir qo'yal ana. Adiletke Boşlanduk! Amageldiga Boşlanduk! Meliske Boşlanduk! Bilekbat Kurenevka Boşlanduk! Batma Jolboldiyevaga Boşlanduk! Bardık gradanskiy aktivistlerge Boşlanduk! Söz erkendigi Boşlanduk! Men Alıntuğa Maripа Мухамбетова граждандык активист болом. Элек көйгөн коомдук бирикменин төрайымы жана негиздечүүсү болом. Биздин ушул элек көйгөн коомдук бирикменин 7 област боюнча жарандык активисттер бар. Алардын баасы азыр ушул кезде угуп атышат. Бүт бардыгы карапайым чортаман элдерден чыккан. Бүгүнкү күндө биз эмнени көрүп атабыз? Кыргыз Республикасынын бийлиги коррупционерлер менен согушпай, күрөшпөй, ошолордун коррупционерлерди кармабай, ошол граждандык активисттер менен күрөшүп атканына биз аябай таң берип атабыз. Биринчиден, экинчиден, сот азыркы учурда жалаң эле жалдамабы же байламабы, ошол жана башында айтып аткан дипломдору жасалма деген ушул сотторду окшойт да. Анткени соттун даже окуп аткан немесин кагазды кармагалы окуп атканына баа берсеңер, таң берсеңер, андан тышкары ошол эле Балтабайдын процессинде следовательдердин сүйлөп аткандарын уктубарбы? Следовательдердин окугандарындагы жанагы айтып берип аткандарында 1-чи класстын же 2-чи класстын окуучусу да антип айта албайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө адилет деген мындай айтканда жөндөн жөн эле чабылып кетип атат. Урматтуу кыргыз элим, баарыңар уккула. Кыргызстанда сөз эркиндиги болуш керек. Кыргызстанда граждандык активисттерди камабай, ошолордон наоборот совет алыш керек. Эгерде мээси акылы жетпесе, билими жетпесе, азыркы күндө Адилет Балтабай эмне үчүн могу жерде неме камалган отурат? Эмне үчүн башкорго чырасын азыр бизде ачык айкын кийирип ушуну акыйкат адилат болсун деген жок. Эмне себептен? Анткени ал деген жана казинону жаптырып атат. Казинонун кереги жок деп атат. Черменде жалаптардын пайда болушуна бөгөт коюп атат. Наркотик пайда болушуна бөгөт коюп атат. Кыргызстандын эли ошого сугарылбасын деп атат. Алдын ала айтып аткан кишини камап, бекитип, торго ичине камап салып атат. Силер өзүңөр деле байкап атсаңар керек. Адилет Балтабайдын энесинин, апасынын сөзүнүн байлыгын байкап көргүлөчү. Кандай жакшы сөздөрдү айтып атат. Ошол апанын тарбиясынан чыккан Адилет Балтабай эч кандай башка мамлекеттердин эмесине кызыкчылыгына кирген жок. Кыргызстандын бүтүндүгү, мамлекеттин бүтүндүгү, улуттун баалуулугу, үй бүлөлүк баалуулуктар деген бала бул жигит. Бардык нерселерде жүрдү. Казакбаев каза болгондо мына ал жерде жүрдү. Дагы башкалар эме туткундукка кармалып атканда ал жерде жүрдү. Эмне үчүн ошолордун да туугандары келбейсиңер? Мен баарыңарды чакырып кетем. Биз эгерде бири-бирибизге мындай жөлөк бүлөк болуп турбасак, биз ушинтип талдалап, темселеп калабыз кыргыз эли. Азыркы учурда Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калыш бул элдин колунда турат. Мамлекет аябай шумдук развивация этип атат. Эч кандай развитие болгон жок. Эч кандай развитие болгон жок. Эгерде монтип айтып аткан ачык айкын сүйлөп аткан балдарды мыйзамдын негизинде эмес, мыйзамсыз бекитип атса, кайдагы мыйзамды айтабыз? Булар мыйзамды да билишпейт. Адилетке Boşlanduk! Батмага Boşlanduk! Амангелдиге Boşlanduk! Мелиске Boşlanduk! Тилекбат Куреновка Boşlanduk! Баарына боштолду. Саламатсыздарбы? Тимур Махмудов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү адилетти сыйлап, жарандык активист, таза жигиттер келип ушундай колдоп атканыңар үчүн ыраазычылык билдирем.
Садыр Жапаров кайрылып кетет элем. Урматтуу президент. Бул кылганыңыздар бул туура эмес. Ошол эле активисттер, учурунда сизди колдоп жүргөн активисттер кайра эле биз ушу сотмо-сот сүйрөлүп жүрөбүз. Адилет эч кандай бирөөнү ээрчитип, силердин креслоңорду талашкан бала эмес. Адилет чындыкты айтып келип аткан. Будан ары деле айтат болуш керек. Бүгүн адилетти камасаңар, эртең дагы бирөөнү баш көтөрүп камап, бул туура эмес кадамдарга барып атасыздар. Азыр деле кеч эмес, Садыр Нуркожоевич, сиз буну эске алып коюшуңуз керек. Сиз эмне ойлоп атасызбы? Карапайым, ар бир карапайым ушинтип, мен башына ылдый кылып, баскетболный мячты кылып эле мындай каалаганын кыла алам деп. Бул туура эмес, Садыр Нуркожоевич. Бул сиздин өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Эгерде сиздин башыңыздан мындай нерсе өтпөсө, ушул кадамдарга сиз барсаңыз, анда ойломокпуз. Атак келип президент болуп алып мындай кылган иштериңиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул түстөн түз туура эмес. Тилекматты жөн эле жерден камап койдуңуз. Тилекматты. Мелисти сиз үчүн туруп берген жигитти жөн эле камап койдуңуз. Биз сотторуна катышып, шүгүр, биз деле көрүп жүрөбүз. Адилет эмне кылды? Мамлекетке бир чыгым келтирдиби? Же бир эки баланы ээрчитип алып туруп, креслоңду тартып алайын дедиби? Мынтип коркутуп, мончо жарандык активисттерди ээрчитип, мондай сотмо-сот сүйрөлүп жүрөбүзбү? Же мамлекет өнүгүп кетсин деп туруп бир элге жакшы, мамлекетке жакшы бир иштерди аткарасыздарбы? Ошондуктан мен суранып кетет элем. Бүгүн башкарууга чарасы каралат Адилеттин. Үй камагына бошотуп коюңуздар. Биз даже жарандык активисттер, коомдук бирикмелер чогулуп, бүгүн колубузду коюп, кепилдик алып, мынакей бүгүн даже жактоочусу аркылуу сотко да берип койдук. Ошондуктан айтып кетерим, Садыр Нуркожоевич, мындай кыла берсеңиз, бул бизге эмес, сиз өзүңүздүн президенттик мөөнөтүңүздүн 5 жылдык мөөнөттүн кыскарганына сиз өзүңүз азыр жардамчы болуп атасыз. Мындай алып келгенде, айтып келгенде. Көрүп окугуңуздарга рахмат. Адилетке боштондук, Батмага боштондук, Мелиске боштондук, Амангелдиге боштондук, Тилекматка боштондук. Рахмат. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Ассаламу алейкум, активисттер. Колдоп кеткенибизге сиздерге чоң ыраазычылык. Мен ушул өзүмдү кайрылуумду урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыргызчаевич сиздерге кайрылып калып элем. Ушул биздин кандай десе 39 жылда болгон репрессия менен азыркы ушул именно кыргыз майкелер, ушул кыргыз өзүнүн патриот мекенчил жигиттерди кол салып ушул камап эметкенде кошулуп кетип атат. Кандайча биздин кыргыз жигиттер жөн эле пост жасап, чындыкты жазганда болгондо ошо мындай жалган жазса, башкача эмес, бирок чындыкты болгон нерсени казино боюнча жазып атышат, жетинти боюнча айтып атышат. Бул деген чындык да, буга эл, кыргыз эли каршы негизи. Ошонун баарына бул баары харамдык, бул баары артында жакшылык жок дейт, артында топко жамандык болот. Бүт мамлекет көчтө. Элдерибиз кетип атат. Азырында байкаңыздар, байкаңыздар. Аэропорттор бар полный, бүт туугандарыбыз бар, айылдаштарыбыз бар, кетип атат, Европа кетип атат, Россия кетип атат. Эмнеге биз ошондой бийлик Акылбек Жапаровго да ушу бийлик өкүлү алып кетет жетекчисине. Эмнеге биз депутаттарга, эмнеге биздин ушундай закон кабыл албайт? Биз наоборот кыргыз жарандар башка жака кеткенге биз жардам беребиз, а кайта аларга жумуш биякта жумуш орун түзүп берип кайта кайтарабыз деген эч ким, бир депутат, бир министр, бир чоң болсо анда чыкпайт. Бул деген күнөө жаратат. Неге деген башка мамлекеттер, башка улуттар өздөрүнүн улуттарына переживать этип, кайтып келесиз, кайтып жумуш орун түзүп беребиз деген ой менен эметчен. Бир ошондо ушу революция 5 октябрь революция болгондо бир сот алмашкан жок, бир прокурор алмашкан жок, просто булар орден алмашты, система ошол эле калды. Мен буну айткан нерсем, мен ушу жети тууган мүчөсү Артыков Амангелди Байкени мен 12 жылдан бери тааныйм. Мен ошо жети тууган мүчөсү болом өзүм. Чындык айткан үчүн, ошо акыйкатты айткан үчүн жөн деле отурат. Келинчеги бар, деп айтайлыз, 10 жыл болду. Ошо келинчегин жалгыз карап отурган адамды алып барып туруп, ошого камап коюшту. Келинчеги үйдө жалгыз азыр. Эме айтасыз? Биз балдар бар, жардам берип атабыз. Тилекмат деген, Көренов деген иним жакшы тааныйм мен. Ал бала да чындык айткан үчүн, ал баланын баарыгар көргөнгө YouTube'да видеосу бар. Садыр Нуркожоевичту түрмөдөн алып чыгып келатканда Тилекмат Көренов айтып сүйүнүп, мына ажообузду алып чыгып кетебиз, Кудай буйруса эми өзгөрүлөт деп сүйлөгөн жигит. Садыр Нуркожоевичтин баласына атасы кан тапшырган жигит. Атасы ошо Садыр Нуркожоевич бошондук деп ушул жерде жүргөн активисттер бар деп, боштотуп жүргөн жигиттер бар деп. Баары акыйкатты сүйлөгөн жигиттер берди.
ушул жерде эле ушу адилет балтабай иниш болуп жөнүндө айтып кетейин деп аттым эле. Ушул эң негизи ушу адилет деген ушу адилеттик ушу адилет камалганда мен жүрөгүм зырдады, адилеттик өлдү депчи. Неге дегенде ушу адилет бүт кандай десе биз кыргыз элин көбү билет адилетти. Бул түнү болобу, кандай болобу ушу акча төлөбөйбү эчтеке бир сом эметпей туруп эле барып туруп кимдики кандай маселе болуп атат барып туруп жардам берип снимать этип бүт элге өзү жүгүрүп жардам берчи. Эми ушундай кыргыздын элин ушу мамлекет өнүксүн, өссүн деген жигиттерибизди камай берсек биз каяка баратабыз? Элибиз барып чыгып атат, кетип атат, биз каяка баратабыз? Биз жашообуз кандай болот? Мен өзүмдү келаткан азыркы келаткан өзүмдүн балдарым келечегин өз жашоомду көрбөй жатам. Эртең эмне болот экенчи? Биз ошону ойлонбойлу туугандар. Ажоло. Мен өзүм жеке оюм мындай обстановканы байкап келатам. Эми ушулда бир чоң бир кырдаалга келатат. Бирок алдай кырдаал азыр бизге кереги жок. Бизге 3-чү революция кереги жок. Эмнеге дегенде азыр 3-чү революция болсо биз билбейбиз кандай сценарий болуп кетет. Чаң тополун болуп кетеби, мамлекет зовут алабызбы? Бизге кереги жок. Бизге Садыр Нуркожоевич сизге кайрылат да. Сиздин колуңузда азыр, сиз конституция сиздин колуңузга жазылган бар экен. Ошол патриот жигиттер барып алып келип туруп, ушулар менен кеңешип Кыргызстанды алдыга жылдырабыз, өстүрөбүз. Кереги жок бизге революцияны токтотойлу десек, келиңиздер ынтымак келели. Ошол оппозициядагы байкелерди чыгарыңыздар, баарын чыгарыңыздар, баарын общий круглый столго чыгарыңыздар. Активист балдарды баарын чыгарыңыздар. Бир чечимге келип туруп, бир мирный путем бир какой-то бир чечим кылыш керекпиз да. Бизге башка тополон кереги жок. Бизге тополон көтөрө албайбыз, көтөрө албаш туугандар. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып атабыз. Сиздин колуңузда бар экен. Сиз ушул маселени чечесиз да. Адилетке боштондук! Adletke boşlandık! Adletke boşlandık! Aman geldige boşlandık! Aman geldige boşlandık! Aman geldige boşlandık! Telekme atka boşlandık! Telekme atka boşlandık! Telekme atka boşlandık! Rahmat. Урматтуу калайык калк. Сот адилеттүүлүгү деген бул эмне? Бул ар бир адам сотко барып өзүнүн кандай бир кылмышка далили жок экенин ачык далилдөө. Биринчи принцип ачык айкындуулук. Мына бүгүн баарыңар көрүп атасыңар. Мера пресечения болобу, кайсы маселе болобу ачык айкын өтүш керек. Элдер ошол жерге кирип коюлуп аткан жөлү баягы күнөөнү кандай нерсе менен далилдеп атышат. Ошонун ар бир пунктун обоснованный болуп анан сот кабыл алынса, көрсө адилет мындай ишке барган турбайбы деп канча деген кишилер угуп калмак. Бизди баарыбызды киргизбей койгону бул бийликтин айта турган сөзү жок. Алардын келтире турган кандай бир далили жок. Ошон үчүн жабык сотто өткөзүп, саясий баягы буйрутманы аткара турган эле биз көрүп атабыз. Саясий буйрутма аткарып атканга чейин сот эч качан адилет боло албайт. Ал только бийликтин биз кээ бирде айтып коебуз го, бир киши жоопкерчиликти алсын деп, биз ушул күнгө чейин ошону аябай прям тутуп келгенбиз. Бир кишинин мына бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин айтканын бийлик толугу менен аткарып атат. Анын ичинде соттагы, анын ичинде парламенттагы. Ошон үчүн сот көз карандысыз болуп, сот эркин болуп, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде эле иштей турган болсо, бул биринчиси ачык айкын, экинчиси ар бир алып келген мындай маселеге ошонун канчалык оорчулугу бар. Мисалы үчүн кимди камайт? Ал ушу эркиндикте жүрүп кандай бир Кыргызстандын коопсуздугуна, элдин бирөөнүн жашоосуна бир коркунуч келтирген кишилерди камайт. Барып деген тиги жетимдоону казбагыла, казинону ачпагыла деген талаптардан бул ар бир кыргызстандыктын өз оюн эркин айта турган эле конституция менен берилген укугу. Ар бир киши ошону айтканга укуктуу. Ошон үчүн биздин жаш балдарды жаштайынан кыркпай келечегин соттор мыйзам чегинде ачык айкын иштеп бериш керек. Ошондой сотко биз жетишкенде ар бир киши туура эмес ишти жасаса дагы, мен билем, мен сотко барганда өзүмдүн актыгымды, өзүмдүн туура жолдо жүргөнүмдү далилдеп берем деп айтыш керек болчу да. Бүгүн тилекке каршы жабык соттук процесстерди көрүп атабыз. Эч нерсе далилденбей эле бийликтин буйрутмасын аткарып атат. Ошон үчүн баарыбыз соттун адилеттүүлүгүн, көз карандысыздыгын талап кылалык. Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Мыйзамдуулук орносын! Мыйзамдуулук орносын! Мыйзамдуулук орносын! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук!
ойлойт. Бизде азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар туугандар, чындык жок. Потому что мына адилетти камап бул жерде улам жылдырып отур. Бүгүн аз соту болуп атат. Даже бизди ичине киргизбей коюп, белгисиз эмне кылып атат. А жерде кайсы спектакль болуп атат. Адилет үчүн биз ушул жерге келип, баягы Бакиев келсин, Акаев келсин деген жокпуз. Биз турабыз. Биз чындык үчүн келдик. Ар кимдин өзүбүздүн эрк сүйлөй турган эркибиз бар, укугубуз бар. Ошону баары тебелеп атат. Азыр силер баары ушул жерде көрүп атасыңар кандай болуп атат. Соттун өзү закрыт, эч ким кире албайт. Чындык ушул. Биз баягы Кыргызстан демократиялык мамлекет деп коет. А бул иш жүзүндө вообще биз өзүбүз кече эле көрүп атасыңар түрмөдө кандай эмнелер болот, окуялар. Баары белгисиздик бизде. Ошон үчүн биз Садыр Жапаров, Юстиция министри жана Адилет министри ошону суранабыз. Ушуну жакшылап карап бериңиз. Бул бизде эле жөнөкөй, сен жана мен ошондой эле жөнөкөй жаранды мына бул жакта соттоп атат. Эмесин кезип атат, мындай айтканда өмүрүн балта чаап бул жерде отурат. Ошондой биз ойлойм да келечекте болбош керек мындай. Ошон үчүн биз азыр кааларбыз, баягы ишин жакшы чечилсин. Азыр биз жерде адилеттин боштондугун каалайбыз. Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Адилетке боштондук! Келиңиздер, өзүңүздөрдүн ой пикирди билдиребиз дегендер барбы? Арсен Сырлар, сиздер сүйлөп коюңуздар. ушул иштин Мен атын Улан, жеке таныйм Адилетти. Кичинекейибизден баштап тоойну ойлошуп койгонбуз. Жаштан эле Адилет чынчыл жигит болгон. Жүрүбүз давай келдик. Адилетти бошотуп берсин. Адилетке Боштондук! Адилетке Боштондук! Эми туугандар, Адилет Мактабайдын айтып берсе, коом ичинде кылган иштери көп деген менен өзү деле барып алып ар кайсы жерге адамдардын укугун талап кылып келген жигиттердин бири да. Өзүңөр билгендей, биздин ала бука Жалал Абад областында өзбек жигиттер менен чек арада атышуулар көп болуп турат. Биздин жарандардын кирип көпчүлүгү курман болгон моменттерди билесиңер. Биздин бир жараныбыз өзбек улутунда Кыргыз Республикасынын жараны мындан 3 жыл мурда болсо керек. Ошондо өзбек чек арачылардын колунан оку учуп кеткен. Ошонун укугун коргойм деп Адилет байкуш. Өзбекстандын посольствосунун алдына митинг кылып, ошол жерге элдин баарын чакырганда, мен аны Фейсбуктан көрүп калып, жерден бир эки бала болуп барсак, Адилет байкуш жанында бир эки бала менен турат, анан да органдын балдары менен 3-4 турат да. Анан ошол жерде катын жазып, даярдап конке барып кол коюп киргизип бергенбиз. Анан болбой ошо көгөрүп, акыры ошо ала букка чейин барып, ошо кайрылууну жергиликтүү бийликтерге даясып, ошонун үй бүлөсүнө бир материалдык финансылык жардам беришибиз керек. Бул деген биздин жаран деп, анын өзбек улутунан болсо дагы Кыргыз Республикасынын жаран деп патриоттуулук менен ар дайым элди бөлбөй, жарбай колдоо көрсөтүп келген жигиттердин бири. Бул бүгүнкү күндө өтө мындай важный нерселерден да, маанилүү нерселерден. Эми Адилет боюнча бу жерде ушунча келгенден барыс кор менен кыйгырып туралык туугандар. Анан кайра айтып берсек, байдын кызын мактаган эме деп болбойт. Келиңиздер. Данияны карап туруп жана кор менен кыйгыралык, ошондо үрүнүп жеткилерди. Элдерди Келиңиздер, эжекелер бул жакка өтүңүздөр. Келдилер. Адилетке боштондук! 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 Adletli çeçim! Adilеттүү чечим кабыл болсун. Adletli çeçim! Olsun! Adletli çeçim! Olsun! Adletli çeçim! Olsun! Gözünüzü açıklayın! Dört koldan öptüm. Сейчас покажу.